Урматтуу кыргыз элим, алданбагыла. Ар бир алданганыңар балдарыңардын тагдырына балта чапканыңар. Анан кийин ыйлабагыла. Эмне үчүн ушундай мамлекетте жашап калдык деп анткени сатылсаңар, туган тушкандарым биздин кулунубуз болсун деп колунан дагы башынан да эчтеке келбеген кишилерди бийликке түртөсүңөрбү? Ошондой жашоодо жашайбыз. Ошон үчүн ар бириңер ойлонуп туруп чечимдериңерди туура жасагыла. Мен ушул обращением расмий бийликке, финансы министрлигине, бүт окуу жайлардын барына, кайсы жерде жетим балдар окуйт, каржылоону алдын ала ачып бергиле. Тамакты кайсы акчадан каржылап бериш керек? Бактыгүл Жаныбековна, токтоткула оюндарыңарды. Сиз өзүңөрдүн акчаңарды бөлбөй элесиңер. Силер биздин салыктан түшкөн акчаны бөлүп атасыңар. Алдын ала каржылап бергиле. Тамак даярдаш керек балдарга, кабыл алыш керек. Онлайн окутуу болсо эле эмне биздин жетим балдарды асманга учуруп элекпи? Катуу айтсам элимен кечирим сурайм. Но бирок бүгүнкү абалыбыз өтө начар. Бир дагы жетекчи өзүнүн мойнуна бир нерсени алып туруп жетекчи болбой калды. Кичинекей бир маселени өйдө жакта карап турат. Качан мага буйрутма келет экен деп. Ошол дагы башкаруу. Ар бир бала бакчанын жетекчиси, школдун жетекчиси, лицейдин жетекчиси, ФАПтын, клубтун жетекчиси ал башкаруучу болуш керек. А башкаруучу болуш үчүн колунда каражат болмоюнча эч кандай башкаруу болбойт. 5 сом качан келет, 10 сом качан келет, кичинекей ремонттум акча берилечи деп жалдырып отурган ушул башкаруучубу? Андай башкаруучулардын бизге кереги жок. Ошон үчүн бүгүн өзгөрүш керек. 4-октябрдан кийин эмес. Бизди ар бир шайлоодо ушинтип алдаганда токтотушсун. Каржылоону бүгүн жасап беришсин. Жетим балдарды кайсы источниктен тамактандырып беришибиз керек? Бардык лицейлерге кайсы жерде жетим балдар бар, каржылоону алдын ала кылып беришсин. Тамак ашты даярдап бериш керек. Онлайн окутуу бул деген балдарды бир жерге жаткызыш керек, алар жатаканада жатып окуйт. Барыңарга чоң рахмат. Сатылбагыла. Ар бириңер бүгүн чечесиңер. Кийинки 5 жылда кантип жашайбыз? Башка бирөөгө жоопкерчиликти салганын кереги жок. Жаман жашайбызбы, значит биз күнөөлүүбүз. Ошондойлорду шайладык, ошондойго чыдап жүрөбүз. А дайым эле тигил күнөөлүү, а мен байкуш ушундай куурап жашап атам деген бул туура эмес. Ар бирибиз талап кылсак өпкөсүн үзүп туруп, ошондо бийлик коркот. Ошондо билет, что биздин акчага алар биздин нанимать эткен жумушчуларыбыз экенин. Чоң рахмат. Кудум азыркы биздин абалыбыз ушу азыркы отурган сазыфтын аткаруу бийликтин кесепетинен. Баары айтып атат, бул кайдан келип калган шумдук болуп калды? Эмне үчүн пандемиядан ушунча киши өлүп калды? Анткени законодательный органда ошондой депутаттар отурган, аткаруу бийликте ошондой аткаруучулар отурган. Системаны өзгөртпөйт. Эптеп эле ушинтип эле өтүп эле кетсе, күн өтсө болду деген. Системаны өзгөртө турган болсо, ошол эле пандемияда бизге кабыл алганга болобу же болбойбу? Бардык больницалар текшиштеш керек болчу. Мамлекеттиги дагы, жекеси дагы, жада калса муниципальный больницаларда ачылганга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Анан ковид боюнча акча түшүп атабы? Кайсы больница адамдарды кабыл албасын, баарына ошо адамдарга карата акча кетиш керек болчу. А биздикилер күтүп отурушат. Жеке больницага уруксат берсекпи же бербесекпи? Жеке лабораторияларга уруксат берсекпи же кайсы лабораторияга? Өзүбүздүн лабораторияларыбызга. Анткени ар бир чоң лабораториянын аркасында сөзсүз түрдө бир атка минер отурат. Ошентип жалаң өзлөрүнүн жеке интерестеринин барын кууп жүрүп, бүгүнкү күндө жапжаш дагы жашоосунда 10 күнүнүн бирөөсү да ачыла элек, балдарыбыз да өтүп кетти. Канча деген врачтар өтүп кетти ошондой жоопкерчиликти башкаруудан. Ошон үчүн бүгүнкү күндө талап ошондой. Бүгүндөн баштап өзгөрө баштасын. Мына азыркы көп деген парламентке аттанып аткан депутаттар бүгүн действующий депутаттар. Бүгүн аткаруу бийлик иштей турган кишилер. Бүгүн өзгөртүшсүн. А бул парламент өтүп кеткенден кийин биз реформаны баштайбыз деген бул калп эле сөз. Өздөрү бийликте отуруп, колдорунда парламенттик контролду колдорунда туруп, аткаруу бийликте отуруп, ошондойду жасай албагандан кийин эмне 4-октябрдан кийин бир нерсе өзгөрүп кетет дейсиңерби? Кайра эле баягы алдамчылык, кайра эле бир тууганыңар, балаңар ооруганда жана пандемиядай болгон абалга келип кабыласыңар. Эч ким жоопкерчиликти мойнуна албайт. Карапайым эл больницанын түбүндө туруп жатып өлүп кетти.
Мына көчө жетим балдар турушту, кайсы жерден кагаз келет? Директорга чалсам, Рита Рахмановна 1 тыйын каржылоо жок болсо, мен жетим балдарды алып алып эмне менен тамактандырам деп коюп отурат. А Минфин тетиги айдын аягында ачамбы же ачпаймбы деп туруп анан каржылоону берет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз мунун баарын оңдобосок, азыр оңдошубуз керек. Мынакей шайлоо бүткөндөн кийин биз оңдоп баштайбыз деген бул таптакыр туура эмес нерсе. Бүгүн оңдобойбу? Анда бийликке эмнеге барасыңар? Колуңардан эчтеке келбесе. Ошон үчүн бүгүнкү биздин система эмнеге алып келген? Ар бир мекеменин жетекчиси, бала бакчабы, лицейби, мектеппи, больницабы бүт бары жалдырап эле өйдө жакта карап коюп турат. Анткени себеби башкаруу деген бул эмне? Бул акча каражат менен үнөмдүү башкарууга келет. Ушулай да биз бул багытты жасап койсок жакшы натыйжа чыгабы, же тиги жакты жамап койгонубуз жакшыбы деп. Ошентип ар бир мекемени бүгүнкү күндө кул мүнөз кылганда, балдарды, жетим балдарды дагы өзүнүн жатаканасына алыш үчүн өйдө жактан сурап, анан акчаны качан бизге бөлүп бересиңер, биз балдарды эмнеден тамактандырабыз деп отурган системада деги бир нерсе оңолобу, өзүңөр ойлонсоңор? Бир нерсе оңолобу ушундай системада? Эч нерсе оңолбойт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз эң негизгисин каржылоо системасын алмаштырыш керек. Финансы министрлиги отуруп алып, тетиги Бишкектин эмесинде баарына хан, баарына бий болбош керек. Кааласа каржылоону ачат, каалабаса ачпайт. Жетим балдарга приоритет номер 1 болчу. Аларга биринчи ирет каржылап бере турган жерде болчу. Алар 30 майда, апрелдин каржылоосун 30 майда ачып беришти. И то кыйкырык өкүрүк мен айттым 30 май бүгүн каржылоону ачпасаңар, мен эртең ачык онлайн соцсеттерден силерди айтып, абириңерди төгөм дегенде, эми кыйкырбаңыз же макул ачып берейин деп. Антип кыйкырбаса, ачайын деген ойлору жок. Ошон үчүн урматтуу кыргызстандыктар, бүгүнкү күндө биз оңолууга кантип барабыз? Ким алып барат? Буга чейин бийликте отурган депутаттар эшекте калап отурушту эле, ошондой элементарный маселелердин баарын чечпей, бүгүнкү кийген кейпибиз, кудум азыркы биздин абалыбыз ушу азыркы отурган сазывдын, аткаруу бийликтин кесепетинен. Баары айтып атат, бул кайдан келип калган шумдук болуп калды? Эмне үчүн пандемиядан ушунча киши өлүп калды? Анткени законодательный органда ошондой депутаттар отурган, аткаруу бийликте ошондой аткаруучулар отурган. Системаны өзгөртпөйт. Эптеп эле ушинтип эле өтүп эле кетсе, күн өтсө болду деген. Системаны өзгөртө турган болсо, ошол эле пандемияда бизге кабыл алганга болобу же болбойбу? Бардык больницалар текшиштеш керек болчу. Мамлекеттиги дагы, жекеси дагы, жада калса муниципальный больницаларда ачылганга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Анан ковид боюнча акча түшүп атабы? Кайсы больница адамдарды кабыл албасын, баарына ошо адамдарга карата акча кетиш керек болчу. А биздикилер күтүп отурушат. Жеке больницага уруксат берсекпи же бербесекпи? Жеке лабораторияларга уруксат берсекпи же кайсы лабораторияга? Өзүбүздүн лабораторияларыбызга. Анткени ар бир чоң лабораториянын аркасында сөзсүз түрдө бир атка минер отурат. Ошентип жалаң өзлөрүнүн жеке интерестеринин баарын кууп жүрүп, бүгүнкү күндө жапжаш дагы жашоосунда 10 күнүнүн бирөөсү да ачыла элек, балдарыбыз да өтүп кетти. Канча деген врачтар өтүп кетти ошондой жоопкерчиликтүү башкаруудан.